Ысык Көл обласы энергетика тармагын өнүктүрүү үчүн жагымдуу аймак болуп саналат. Энергиянын кайра жаралуу булактарын түзүү үчүн облус боюнча 30га жакын компанияга жер аянттары бөлүнүп берилгендигин белгилей кетүү зарыл. Орто мөөнөттө Ысык Көл обласы гидроэнергетикалык ресурстарды, шамал жана күн кубаттуулуктарын пайдалануу менен энергияны өндүргөн аймакка айланары күтүлүүдө. 2024 жылы Ысык Көл обласы боюнча энергетика тармагында жалпы суммасы 1 миллиард 105 миллион сомду түзгөн төмөнкү 3 долбоорду ишке ашыруу пландалууда. Ак Суу районунун Бозучук жана Теплоключенко айылдык аймактарындагы Чакан-КЕЗ, Ысык Көл районунун Чоң Сарбай айылдык аймагындагы Ортогой суусундагы Чакан-КЕЗ,